жакшы кучак жайып бийле ырдап бизди жандап бүгүн майрамда ати кылбай бийле тынбай армандарда калбай бүгүн жар жар үлпөт той бүгүн элим күткөн той бүгүн ырдап күлүп кой бүтпөсө экен ушул той бүгүн жар жар үлпөт той бүгүн элим күткөн той Кыргыз журтчулугунда бүгүн өзгөчө майрам, өзгөчө салтанат. Бөтөн эл, бөтөн жер экенине карабастан, аттан жыгылса да, салттан жыгылбаган кыргыз журтчулугу бүгүнкү күндө уул үйлөп келин киргизди. Эки жаштын урматына улуу кичүүгө ак дастарканын жайып, ак бата сурап турган учуру. Демек, эки жашты той ээлерин куттуктап келген меймандарыбыздын көтөрүңкү көңүлү, жакшы маанайы жана шамдуу кол чабуусу менен той баштайбыз баракелде. Рахмат. Эмгектен байлык жыйган кыргыз, Москвада тойду кылган кыргыз, тамада чыгып той баштаса, кол чаппай карап турган кыргыз. Кол чабыңыздар кыйкырып той башталды. Рахмат. Аламдардын эгеси мактоолор болсун Аллага, жакшылыкка жарчы кылып өнөрдү берди алмага. Абалдан кыргыз той берсе, айылда майрам шаң чыгып, жети дубан кыргызга жеткирип кабар айтылып дейт элибизде. Бүгүн дагы Москва шаарындагы бүтүндөй жакындарга жакшылыгын жар салып, уул үйлөп, келин киргизип, бар тапканын тасмалына чачып, сиздердей асылдарды мына ушундай майрамканага чогултуп отурган тоюбуздун ээлеринин кубанычында чек жок. Дегенибиз, бүгүн уулубуз Расулбек менен кызыбыз Гүлжандын тилеги бир жерден чыгып, жүрөгү бир жерден чыгып, келечекке бакытка кадам таштап турган учуру. Демек, баарыңыздарды Расулбек жана Гүлжандын бүгүнкү үйлөрү үлпөт ак тоюна, тагыраак айтканда, эки жаштын махабат кечесине кош келиңиздер дейли. Жакшылыгыбыздын кармандары аталган эки жашыбыз Астанада турат. Адет сактап, улуу кичүүдөн уруксаат сурап. Оор келбесе, орундуктан жеңил желпиттикке туралы, алаканды алаканга уралы. Күнүбүздүн, тоюбуздун ээлери аталган эки жашыбыздын арабызга таланттуу ырчы айым Гүлбара Камчыбекованын жар ыры менен күтүп алабыз. Көңүлдөрдү көтөрөбүз, маанайларды көтөрөбүз. Эки жаш келатат. Той башталды. Эки жаш бактылуу болсун. Колчап, коштоп турабыз. Гүлбара Камчыбекова жана эки жаш келатат. Той башталды.
бергенде. Çok rahmat. Razılık bildiririz. Ардактуу коноктор, барыңыздар көрүп, барыңыздар көп болгондо 2 жаш арабызга улуулардан калган үрп адатыбыздын учугун улай жаш карыга, улуу кичүүгө таазим этип салам салуу менен биргеликте арабызга кирип келди. Албетте Кудай жалгасын. 2 жаштын түндүгү бийик болуп, колоңтосунун от өчпөй, ылайым 2 дүйнөнүн бактысын Алла Таала 2 жашка ата кылган болсун деген тилекти айтуу менен биргеликте улуу башты кичи кылуу орундуктан тик көтөрүлүп, алакандай абастан чаап 2 жашты күтүп берген жалпы туугандарга ыраазычылык айтабыз. Орундуктан орун алып жайгашкан болсоңуздар, мен салтыбыздан озбой, убакытты көпкө созбой, жакшылыкка дастаркан жайып, жалпы жакындардын башын бүгүнкү тойго бириктирип отурган той башчыларын, журт жакшыларын кечебизди расмий түрдө баштап келген элге салам айтып кетүү үчүн чакырайын. Демек, Расулбек уулубуздун атасы Кыямидин акебиз, апасы Бактыгүл эжебиз, чоң апасы Дилбар эжебизди бир кол чаап коюңуздар. Тойканабыздын сахнасына көтөрүлүп келиңиздер баракелде. Рахмат. Кыямидин аке той кут болсун, Дилбар эже той кут болсун, жакшылыгыңыздар марек болсун. Уулубуз Расулбектин апасы Бактыгүл эжебиз алыска ала тообузда чыныгы бир энелик ополтодой мээрим менен толкунданып кубанып турган учуру бир гана нерсе тилекке каршы мына ушул кыйын кырдаалга байланыштуу, жолдун жабык экендигине байланыштуу бүгүнкү жакшылыгыбызга келе албай калды. Демек, мына ушул той баштап турган инсандарга кадырман жерден куда болуп, күйөө бала күтүп, өзгөчө кубанып сүйүнүп, эрезиге жетип, талпынып отурган кызын бакытка канат кактырып учуруп отурушкан төрүбүздүн көркү тойканабыздын наркы баркы болгон кадырлуу кудагыйларыбыз. Тагыраак айтканда, уулубуз Гүлжандын апасы Гүлзат кудагыйыбызды, агасы Алымбек куданы кол чабыңыздар, той элеринин катарына кошолуп баракелде. Рахмат, Алымбек мырза, Гүлзат эже той кут болсун, жакшылык марек болсун. Бүгүн Кыямидин акем бүлөсүнө баш алып, келиндүү болуп кубанып отурса, сиздер күйөө балалуу болуп, күйөө бала эмес, уул көрдүк. Уулумун башына, уулдарымдын катарына уул кошулуп деп сүйүнүп турган учуруңуздар. Демек, жакшылык кут, кубаныч мареке болсун деп тилек кылабыз. Ошону менен биргеликте бүгүн аталык милдетин аткарып, аталык парыздан кутулуп, уулунун башын эки кылып келин киргизип, мына ушул келиндин урматына келген коноктор ар жол той келиндүү болдуң деп батаңыздарды берип кетиңиздер деп эл жогултуп отурган бүгүнкү жакшылыгыбыздын негизги ээси, тойубуздун башчысы ардактуу Кыямидин агабызга микрофон сунууну туура көрүп отурам. Кыямидин аке бүгүн келин киргизип, мына ушул кубанычыңызды жалпы жакындарга жар салып, улуу кичүүдөн акбата сурап отурасыз. Сизди сыйлап келген туугандарга салам айтып, бүгүнкү тоюбузду баштап бериңиз. Кыямидин агабыздын урматына бир кол чаап коелу келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү тойго келген тойдун меймандары, кудагыйлар, меймандар, достор, бардыңыздарды менин сүйүнүчүмдү тең бөлүшүп ушул жерге келип келгениңиздерге рахмат. Эми айтарым ушул уулум Расулдун, келиним Гүлжан, силер бактылуу болгула, артыңарды мал бассын, алдыңарды бала бассын дегендей ар дайым кол кармашып бул жашоодо бирге өмүр сүргүлө. Балалуу чакалуу болуп, көп балалуу чакалуу болгула. Ошол эми мен сөздөн жогоракмын, кечирип коюңуздар. Жана ошондой эле сиздерге айтарым ушул келген меймандар алдыңыздардагы коюлган даамдардан жеңиздер, алыңыздар, тартынбастан, ошол сиздерге коюлган нерсе ошол даам сызып, балдарыбызга батак сызып кетириңиздер. Баракелде бир кол чаап коелу келиңиздер. Мынакей атанын сөзү
акылдын көзү деп айтылат элибизде. Буйруса уулубуз Расулбек мына ушул атанын күч кубаты менен, атанын мээрими менен, атанын оболдодой уулуна болгон эмгеги менен дүйнөдөгү эң күчтүү инсан дегенибиз бүгүн мына ушул ал күчкө толуп турган, көөдөнүндө ыйманы, жүрөгүндө жалыны, билегинде күчү бар уулу Расулбек албетте мына ушул атанын салымы менен бакытка аттанып, башын эки кылып түгөйдү болду. Ылайым атанын тилеги кабыл болсун деп дагы бир жолу кол чаап койгу келиңиздер. Рахмат. Кейинги жакшы тилектин кезегин суналы. Төрүбүздүн көркү, тоюбуздун ары баркы, ары наркы болуп, бүтүндөй кадырлуу барктуу болгон кудагыйларга көч баш болуп, тойго баштап келип отурушкан кудагыйларыбыз. Тагыраак айтканда, бүгүн мына ушундай гүлжандай болгон ак кудай буралган кызы бакыт сапарына узатып, өзгөчө толкунданып, бир чете капталы эңшерилип, кабыргасы кайышып турган инсандар булар албетте мына ушул кызыбыздын ата энеси болот эмеспи? Демек мен биринчи кепти, биринчи сөздү мына ушул жакшылыкка, кудаларга көч баш болуп, тойго жакындарды жетелеп келип отурган уулубуз Гүлжандын аската кошкон аттай болгон бир тууганы, ары бир туугандык, ары аталык эки милдетти бирдей аркалап, бүгүн той башында турган инсан. Мына ушул Гүлжан кызыбыз менен бир үй бүлөдө, бир чатырдын астында балалыктын баю сезимдерин бирге өткөрүп, эгиз козудай ары чуркап, бери чуркап ойноп жүрүп, бүгүн бир тууганы аската кошкон аты моментип, бойго жетип, бакытка сапар аттанып отурганын бүгүн гана сезип, өзгөчө толкунданып, жүрөк ачышып, көөдөнү тызылдап отурган кадырлуу кудабыз. Бирок албетте кайсылган инсан бир тууганы бакытка аттанса кубанбай койсун. Кубанып, сүйүнүп турган Алымбек кудага микрофон сурам. Шаңды кол чабыңыздар баракелде. Ассаламу алейкум, урматтуу меймандар. Бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Не дейсиздер билбейм. Буйруса бактылуу болсун, эки жаш эмне деген тилегин, ой максаттар болсо ошого жетишсин. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Рахмат. Баракелде. Ардактуу коноктор, мынакей Алымбек кудабыз ары бир туугандык, ары аталык милдети менен эки жашка болгон тилегин айтып, мына ушул эки жашка жакшы тилегин арнап өттү. Ылайым тилектерди, жакшы сөздөрдү Кудай кабыл эткен болсун деп тилек, ниет кылып кетебиз албетте. Кийинки сөздүн кезегин бүгүнкү тоюбуздагы маанилүү инсан деп айтсак болот туугандар. Бүгүн өзгөчө кубанычка балкып, өзгөчө толкунданып, өзгөчө сүйүнүп, өзгөчө эмоцияларга курчалып турган инсан мына ушул инсан. Анткени себеби кызы Гүлжанды 9 ай толук көтөрдү. Жөтөлсө чогуу жөтөлдү. Кызынын көзүнүн агы менен тең айланып, бир колу менен бешик терметсе, бир колу менен аалам терметти. Кызы Гүлжанды канатына калкалап, көлөкөдө көкүлүнөн сулап, ардактап, аздектеп эрезеге жеткирди. Кызы моментип апакесинин жеңилин жерден, оорун колдон алар учур келген учурда бөлөк бүлөгө бүлө кылып тапшырып берип отуруу. Кайсылган эненин болбосун жүрөгүн сайыштырбай, кабыргасын кайыштырбай койбойт эмеспи? Бирок ошол эле учурда кайсыл эле эне болбосун кыз тарбиялоодо ушул кызым мени тегин эли журтун уят кылбаган ыймандуу, тартиптүү кыз болуп, өз бактысын, өз келечегин тандай билсе деп тилек кылат эмеспи? Бүгүн апабыздын ошол тилеги ишке ашты, ошол максат орундалды. Анткени себеби сомодой бойго жеткен кызы эрезеге жетип, балалыктын туурунан канат кагып, бакыттын тууруна конуп отурат. Демек, апабыздын ошол кубанычын куттуктап, келген коноктор, күйөө бала кут болсун, той кут болсун деп бир кол чабыңыздар. Мен Гүлзат кудагы эжебизге микрофон сунайын, келиңиз. Туура айтат, толкунданып келе турган, ичимде дагы чыгып турат. Не дейбиз эми? Биринчиден саламдаша алайын, баарыңыздар саламатсыздарбы? Баарыбыз тала жеринде жүрөбүз, амансыздарбы? Бизди сыйлап келген баардык меймандарга кубанычыбызды чексиз бөлүп турганыңыздарга ыраазыбыз. Анан эми ушул тойдун күбөлөрү ушу эки жаш, силер алтындарым, биринчи байлыгыңар ушу ден соолугуңар, анан бактылуу болсоңор, биз атене бактылуубуз. Анан эмне дейм эми? Кудайга бир сүйлөгүң деп турат да ушу.
Құдай құшын бердім. Бақтап алдыңыз, ақчек, жиын бердім, сақтап алдыңыз, құда-құдағилар. Ұшы бір еде қызым бар. Құшағыңарға қошып, балдарыңыздың арасында қатарына қошып алдыңыз. Көйлі-көйлі баққанмын, күміштен сөйкі таққанмын. Емсіз алтын сөйкі тағып, қатарыңызға қошып, қызыңызда қылып бақтап алдыңыз. Ана не дейді? Екі жаш бақтылы болғыла, жателен сыйлаған жаштардан болғыла. Сіздер бақтылы болсыңыр, біз бақтылымыз. Ошондай өшірде отырған бардыңыздарға, шундай бүгінгідей біздей қуанышты сіздерге дағы нәсіп болсын. Дайыма шундай жүзіңіздер жарық болсын. Шундай дастархандың үстінде жолығышқан барыңызға нәсіп болсын. Қош келіпсіздер меймандар. Ол чаулар болсын баракелді. Ененің тілегіндей тілек, жүрегіндей жүрек, мейіріміндей мейірім жоқ дейді. Ата ененің разылығын алып бақыттанған қыздың бақтысы екі дүниелік болады дейді елімізде. Демек, бүгін атаның ененің разылығы менен бақыттанып тұрған екі жаштың бақтысы, мынау ушул атаның ененің тілегін орындатып екі дүниелік болады деген ниеттебіз. Демек, кейінгі жақсы тілектің кезегін ұзаталы бүгінгі тойымыздағы ең маанилүү инсандар деп айтсам болады. Қадірлі қонақтар, Расулбек уулубуз бүгінгі жақшылықта, бүгінгі тойда бір өзгөчөлүккө ээ, анткен себеби уулубуз Расулбектин 3 апасы бар. Албетте, мына ушул жарык дүйнөгө алып келип, энелик мейриме, энелик ополтоодой сезимдери менен мына ушул эрезеге жеткирген, жаңы эле мен айткан алыстагы толкунданып кубанып отурган Бактыгүл апабыз. Ошону менен биргеликте дагы да болсо ополтоодой мейримин аздыр көптөр салым этип, мына ушул уулубузга мейрим төгүп келген Бурма апабыз. Жана бүгүнкү тойдо ошол эки апасынын, Кыргызстандагы эки апасынын аманатын, тилегин куттуктоосун эки жашка жеткирчү инсан чоң апасы Дилбар эжебиз. Бир кол чаап коюңуздар баракелде. Рахмат. Мен Дилбар эжебизге микрофон сунаардан мурун ошол алыска Ала Тообузда толкунданып кубанып, балдарынын бактысына өзгөчө өзүн коерго жеп таппай толкунданып турган, ополтоодой болуп энелик мейрим менен бүтүндөй ааламды курчап турган Бактыгүл апабыздын куттуктоосу WhatsApp аркылуу бизге келген. Демек, мына ушул Бактыгүл апабыздын куттуктоосун алгач, баарыңыздарды күбө болууга чакыралы. Урматтуу балам Расул, келиним Гүлжан, жана алардын үйлөнүү үлпөт тоюна келген конуктор, кош келипсиздер. Балдарыма калуурум узун өмүр, чексиз бакыт, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалаймын. Балдарым кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Сүйүүнүн кушу комсун үйүңөргө, суктансын далай жаштар көңүргө. Бакыттын кушу болгон символундай, жаңырсын бала үнү үйүңөрдө. Тыпырчылап соғуп бүгүн жүрөктөр, өтүп жаткан кубанычтуу мүнөттөр, өмүр бою эсиңерден чыкпасын, ушул укмуш, ушул улуу мүнөттөр. Бир ырга, бириң обон, бириң сөзсүң, бириңе бириң канат, бириң көзсүң, жарыкка, жылуулукка жорулушуп, жубайлык турмушуңар гүлдөп өссүн. Бүгүн той махабаттын чоң майрамы, турмуштун босогосун аттап жаңы, дарыядай өкөңөрдүн агымыңар ар дайым бирге аксын мындан ары. Чын ден соолук, түгөнгүс бакыт таалай, түбөлүк аппак сүйүү аппак кардай, турмушта эч үзүлбөй жашагыла, силерден башка жаштар үлгү алгандай. Балдарым, силерге каалоорум, ээрчишип эгиз бозудай, өмүрдүн көктөмүндө гүлдөгүлө, дастарханыңар өзгөрбөсүн, пейилиңер өзгөрбөсүн, кармаганыңар алтын болсун, саябаңар салкын болсун, кийгениңер баркут болсун, башыңарга бакыт консун, өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чын, дастарханыңар жайыл болсун, бактылуу таалайлуу болгула балдарым, соболуңар бийик болсун, өмүр бою бактылуу жашагыла балдарым. Кол чаулар болсын, апабыздын тилегине кол чаап коюңуздар. Макей,
мен микрофонду узаткым келип турат. Ошол Бактыгүл апабыздын, ошол дагы эле Кыргызстандагы Бурмахан апабыздын аманат куттуктоолорун мына ушул 2 жашка түздөн-түз жеткирчү инсан бүгүн энелик милдетин аткарып, келиндин жүзүн ачып, босок аттаган келинди келин кылып күтүп алчу инсан деп айтсам болот. Келин кут болсун деп мына ушул 2 жаштын уулубуз Расулбектин чоң апасы Дилбар эжебизге шаңды кол чабыңыздар, мен микрофон сунайын, келиңиз. Барыңыздар менен ошол саламдашып өттүм. Саламатсыздарбы барыңыздар. Ошо 2 жаштын тоюна күбө алып келип бергениңиздерге аябай ыраазычылык билдирем. Ушундай биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп, жанагы ошо көөлөрү 2 жаш Бактылууга Расул келинибиз Лайым эле экөөңөр кармашкан кугулар ар дайым бирге болуп, жетелешип, ар дайым турмуштун өйдө ылдыйында, ысык суугунда чогуу болуп, бириңердин кемиңерди бириңер толуктап дегендей бактылуу болуп, кармашкан кулуңар бекем болуп, өмүр бою түбөлүктө чогуу ошол жашоонун жакшылыгын чогуу көрүп, чогуу кол кармашып жүрө бергиле демекчимин. Жана да ушу силер бактылуу болсоңор, ата-энелер, тууган урук силер менен сыймыктанып, биз да бактылуубуз. Кудай буйруса, силерге биз ишенебиз, силерди жакшы тарбиялаган ушу келинибизди дагы жакшы билип калдык. Кудайга шүгүр, Кудай буйруса, биз силерден көптү үмүттөнүп, көптү күтөбүз. Анан да ушундай жакшылыктар баарыңыздарга чогуу каалайт элем. Ошо ар бир үйдө жакшылыктар боло берсин. Ушул кырдаалдарга байланыштуу, ушул шартка байланыштуу десек да болот. Жакындардан албетте ата-энелер, ата ушул жерде башка дагы жакын туугандардан келе калышты. Анын арасында ушул деп Турба, Бактыгүл апасы ушул деп келсе жакшы болмок. Эми шартка байланыштуу. Кантсе дагы жакшылыкты токтотпой ошо 2 жаштын башын кошуп койгул деп ушундай чечимге келгенбиз. Кудай буйруса, мен ойлойм, баары алыда. Азыр ошо сиздердин батаңыздар менен ушу 2 жашты башын кошуп, бакыт тилеп, ар бириңиздердин ушу тилектериңиздер кабыл болсун, бакыт тилеп отурсаңыздар керек. Ошол анан да ата-энелер да албетте жакшылыктарды гана каалайт. Ошол көп сөздөр, жакшы сөздөр айтылды, ошол сөздөргө кошулабыз. Сиздерге дагы затчы кудалык болсун дейин. Жана да биздин балабыз сизге ошо өзүңүздүн уулуңуздай уул болуп берсин. Кызыңызды Кудай буйруса, өзүбүз балабыз Кудай буйруса канатына калкалап алактаган буйруса, ошол 2 жашка эң 2 дүйнөнүн жакшылыктарын жана да бактылуулуктарын бере берсин, 2 жаш бактылуу болсун. Анан да ошол апаларынын дагы жакшы тилектерди тилеп отурса керек, толкунданып чындап өзүмдү койдум ордуна. Ошол апалар дагы Кудай буйруп жакшы күндөр али алдыда, ушинтип жолубуз ачылып, дагы да жакшылыктар болсо, буйруса кылганы дагы өзүбүздүн Кыргызстандан Кудай буйруса ууланат. Жакшылыктар көп болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Рахмат Миракей, ардактуу коноктор, барыңыздар көрүп, барыңыздар көп болгондой, Дилбар эжебиз дагы ошол аманат айтылган куттуктоолорду апалардын тилегин жеткирип, жакшы тилектерин айтып өттү. Ылайым ар бир тилекти Кудай кабыл этсин. Кыргызда кеп бар экен, 2 куда ыркы жок болсо бири-бирине зорго каттайт. 2 куда ынтымак болсо арасында тынбай жорго каттайт деп айтылат. Андыктан ылайым араңыздардан жорго үзүлбөгөн, ынтымагыңыздар кылымдарды карыткан, адырлашкан, баркташкан, сыйлашкан, урматташкан куда-кудагыйлардан болуңуздар деп жалпы элдин, жалпы журттун алдында ошол куда-кудагыйлардын ынтымагын ырастап, кудалар бир кучакташып, жытташып коюңуздар. Кудалык кут болсун деп алаканча коштоп туралы келиңиздер. Той кут болсун, кудалык кут болсун баракелде.
Достық жылдық, құда мен жылдық дейді Қырғызда. Екі жаштың бір-біріне болған махаббаты, сезімдері екі тарапқа ынтымақ көпіресін құрды. Ушул көпірі қылымдар бойы құлабасын, урабасын. Екі жаш бақытлы болсын. Анда құдалар, ата-энелер, жай баспарып екі жашты жүзінен сүйіп бүгінгі бақытлы күніменен құттықтаймыз. Келінге салып, келінден жүзін ашат, Дилбар эжебиз чоң апа салып етті. Ошол менен биргеликте той eder ата-энелерибиз жолдун алыстыгына байланыштуу, жолдун жабыктыгына байланыштуу бүгүнкү тойго келе албай калган өкүл ата, өкүл энесинин дагы аманатын тапшырып, Нике Шакеге мына ушул учурда бирге тапшырылмакчы. Андыктан эки жаш бактылуу болсун деп алаканча коштоп туралы. Эки жашты куттуктайбыз, келиңиз. Эки жашты куттуктайбыз. Gelindin yüzün açıp Akçoğluk salınıp жатқан üçün Akçoğ toy gelin bolsun деп алаканча коштоп турабыз баракелде. Жанына жақын келебиз. Құда-құдағайлар екі жашты құттықтап, ақ қалпағын кигізіп ақ жолығын салды. Қалпақ биіктіктен, ақ жолы ұлықтықтың белгісі. Екі жаш ұлық болыңыздар, биік болыңыздар. Ошол менен биргеликте ата-энелердин атынан кызыбыз тагыраак айтканда босогаттап кирип келген Гүлжан келинибиз алтындай салмактуу болсун, барктуу, нарктуу болсун деген ниет менен алтын сырга даярдалган жана өкүл ата, өкүл эненин аманаты Нике Шакеге тапшырабыз алаканча турам. Нике Шакеңиздер құт болып, тұрмыш жолыңыздар ашық болсын. Мына ушул жашооңуздар, турмуш сапарыңыздар Нике Шакегинде 100 күндүк сүзде керек болсын. Өкүл атанын аманаты аткарылып, эки жашка Нике Шакеге тапшырылып, эки жаштын сүйүүсү, махабаты бекемделди. Куш боңор, бек болсын деп алаканча коебуз, келиңиздер. Анда құдалар екі жаштың жанына жанаша тұрыңыздар. Бүгінгі жақшылықтар, бүгінгі бақыттан естелік. Құдай қылалычы, ағасынан сөйлегеніңіз. Дилбар эжебиздин құдаларға берек ақ жолдық ақ қалпағы бір қол жауап қойыңыздар баракелде. Той құт болсын, жақшылық барек болсын, құдалық құт болсын баракелде. Рахмат. Эми
башкы көч кайда барса аяк ошол жака барат дейт. Тоюбуздун башатын баштап берген той элери эми түштүк жергесинин баягы сонун салты менен тойдун шаңын ачып берет. Кудагыйлар бийип бийлеп, кудалардын ынтымагын ырастап өтөт. Демек той башталды. Кудагыйлар бийи жаңырат, каалоочу коноктор кудаларды колдоп коштоп чогуу бийлесек болот. Кетти баракелде. Тойбуз болсун. Кудагыйларга бир кол чаап койбойлу келиңиздер. Кудалык кут болсун, ынтымагыңыздар арта берсин, балдарыңыздар бактылуу болуп, ушул улуу кыздардын бактысына сиздер дагы бакытка бөлөнүп жашаңыздар демекчибиз. Анда тууган доско аралашып, конокторду тейлеп, кенен кесир орундуктан орун алсактар болот. Бир кол чаап коелу. Орун алып бериңиздер кудалар. Рахмат. Той кут болсун, кадырлуу коноктор, маанайлар жакшыбы? Рахмат. Баракелде, туура түшүнөбүз. Саат 6-да чакырылган тойду саат 8-де чукулдап баштадык. Карын курсак ач, кол чапканга алакан бош эмес. Себеби тойканабыз алдыңыздарга азыр гана алгачкы сый тамагын тартты. Тамагыңыздар таттуу болсун, жакшы маанайда көтөрүңкү көңүлдө туруңуздар. Кыяметтин аке. Кыяметтин аке каякта жүрөт? Той ээси Кыяметтин аке каяка кетти? Эшикке чыгып кеттиби? Чакырдыңыздар. Анткени себеби Кыргызстандан келген аманат бар. Мына ошол аманатты коттуктап айтып кетишибиз керек. Маэстро музыка кошулуп турсун. Сизди чакырганын себеби Кыргызстандан аманат.
кызыңыздар Шарипа жеңебиздин юбилейсинин атынан балдарыңыздын бүгүнкү бактылуу күнү менен куттуктап, тоюңуздар менен куттуктап, үй-бүлөңүздөргө тынччылык жана эки жашка бакыт таалай каалап кетмекчибиз. Мына ошол Самаган акенин юбилейсинин атынан, Шарипа жеңебиздин атынан 2 жашты куттуктап, жакшы бир ыраткар өтөлүк кабыл алып коюңуздар. 2 жаш бактылуу болсун деп 2 жашка ак тилек деген чыгарма болсун. Мына ушул юбилейнин атынан аманат куттуктоо жана ыр белек кабыл алып коюңуздар. Той кут болсун. Жакшы тамак алганча жаман курсак айрылсын. Бул тамадан ырдаганы көрбөй жүрдүк беле, тамак жеп отуруп алдыңыздар да. Ылайым чөнтөгүңүздөрдөн 5000 түшүп калсын, омин. Сиздер түшүрүп койгон 5000 рубльдү кол чапкан коноктор, сиздер таап алыңыздар. Дагы байыңыздар.
жаштар бар экенде. Рахмат, тамаша болсун. Албетте бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт, рас тамадалык милдет. Тамадалык жоопкерчилик моюнга жүктөлгөн соң бүгүн 2 жаштын ак тоюнда мен аздыр көптөр тамаша айтуу менен келген конокторду тамашага буруу менен бүгүнкү тоюбузду шаңга бөлөшкө аракет жасайм. Демек, мына ушул менин аракетиме сиздердеги берекет болгону позитивдүүлүк, тартиптүүлүк жана активдүүлүк туугандар. Биз дагы мына ошондой ойдобуз. Бүгүнкү той эң жогорку деңгээлде өтөт деген коноктор бир кол чаап коелучу келиңиздер. Рахмат. Ардактуу коноктор, жаңы эле мына ошол Кыргызстандагы Самаган акебиздин үй бүлөсүнүн атынан 2 жаштык куттуктап ырдадым. Ырдап жатсам келип акча кыстырган конокторго рахмат. Агаларыбызга рахмат. Бирок акчага жакын адамдарды мынтип жаман үйрөтпөй жүрүңүздөр. Акча кыстырып атса, канча кыстарды экен деп карай коем деп ырдын текисин таппай калайын дедим. Тамаша болсун, негизги бул дагы болсо кыргыздын берешендүүлүгү, маданияттуулугу, меймандостугу деп билебиз туугандар. Мына ушундай меймандос, берешен кыргыз журтчулугундагы дагы бир 2 жашыбыздын ак тою уланып жатканы үчүн 2 жаш бактылуу болсун деп мен алдыңыздарга Расулбек уулубуздун ата журтунан келген туугандарды 2 жашты куттуктап өтүү үчүн сахнага чакырам. Ата журту баштап чыгат Мизамидин агайыбыз, Мурзамидин агайыбыз, Ахмат акелерибиз жана башка жалпы эле мына ушул ата журтка тиешеси бар агалар, эжелер, жамаатыңыздар менен сахнага келиңиздер. Жалпы ата журт. Шептин аты аталганда ээрчип чыга бериш жок экен да. Биздин атыбыз айтылбады деп турганы дейм, Кана ата журт чоң апалары, эжелер, ата журтка тиешеси бар коноктор бүт келебиз, келиңиздер. Ата журтка микрофон сунам. Аксакалдатып, бир айым бир мырза кылып, же агалардан бул улуулатып 2 өкүл сүйлөп, калганыбыз тилектеш болуп, той элерин жана 2 жашты куттуктайбыз. Ким баштасын? Келиңиз агай. Ассаламу алейкум, келипсиздер меймандар, тоydун күбөлөрү. Бүгүн уулубуз Расул, келинибиз Гүлжан, ушу кармашкан колуңар үзүлбөсүн, актылуу, балалуу, чакалуу, алдыңарды бала басып, аркаңарды мал басып, ушу келечекте туулган урукка күйүндүү, кыргыз элине керегине жараган жакшы уул кыздардан болгула, келиндерден, балдардан болгула. Кармашкан колуңар көрүктүү болсун. Ардайым жүзүңөрдөн жылмайып кетпей, 2 тарапта бизге карап жакшы түбөлүктүү өмүр сүргүлөр. Баракенде тилектер кабыл болсун. Кошумчалайм. Ким кошумчаласын? Айымдардан келиңиздер. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. 2 жашка калган чынден соолук, узун өмүр, ата-энеге күйүмдүү, ыймандуу жаштардан болуңуздар, болуңуздар, 2 күндө бактылуу. Айтылган тилектерди Кудай кабыл этсин. Ата журттун атынан 2 өкүл тилек айтып, алдыда сөзгө чыга турган жамаатка дагы үлгүлүүлүгүн көрсөтүп отурат. Ата журттан үлгү алыңыздар. Бир жамааттан 2 өкүл тилек айтып, калганы тилектеш болуп, той элерин жана 2 жашты куттуктайт, музыка коштоп койсун, келиңиздер. Той кут болсун.
жаш менен чогуу эстерикке сүрөткө түшүп жаткан учур. Мына бул белек Москванын турмуш шартына өтө ылайыктуу экен. Жаш балдар мына бөбөгө ыйлап аткан апалар мүмкүн болсо жаш балдардын кулагына кебести кылыш аракет кылыңыздар. Тойго келдиңиздер, билесиздер, бул жерде музыка чыгат, катуу үн, катуу шум. Үйдө дайым уйкуда жаткан наристе чорчушу мүмкүн. Ошол себептен наристенин кулагына тойго келгенде сөзсүз түрдө кебести кылып, наристеге кичине болсо дагы кам көрүп коюңуздар. Болбосо музыкадан үндөн чочуп ыйлай бериши мүмкүн. Анан ары бери жүгүрүп жүргөн жаш балдарга ата-энелер бир аз көз салып отурабыз. Ысык чай ташып, тамак ташып кызматчы кыздар жүрөт, сүзүп алып, ысык тамак төгүлгөндөн Кудай сактасын. Тойго бала ээрчитип келүү сооп болот экен туугандар. Ээрчитип келбей коюу экесе сооп болот экен. Ээрчитип келген соң ошол балага көзөмөл болуп, алдына алып тартипке чакырып отуруу 3 эсе сооп болот экен. Андыктан көп сооп жыйнаңыздар, жаш балдарга көзөмөл болуңуздар. Мен мынандай белектердин арасынан бир сонун белек таап алдым. Бул сушилка дейт. Чычкандын айкелин түшүргөн бут кийим кургатчу сонун буюм экен. Москванын турмуш шартына айрыкча кыштын күнү өтө керектүү буюм экен. Азыр мен табышмак айтам. 2 жаш орун ала бересиздер болду. Мен дагы эле сүрөткө түшүп аткан кезде булар турса. Жамаат сүйлөп бүткөндөн кийин, сүрөткө түшкөндөн кийин дароо жайгаша берсеңиздер болот. Сөзүмдү да унутуп калдым. Мен азыр 2 жаштын турмуш келечегине байланышкан бир табышмак айтайын. Табышмакты ким тапса, ушул беректин ээси болот. Анда табышмакка кулак салыңыздар. 2 күлүк тең жүгүрөт чаң чыгарбай. 1 карышкыр 2 кой жейт кан чыгарбай. Бул эмне ким айтат? Тапкан адамга белек мына жакта жаштардан биринчи жаштарды ыйгырды. Кандай? Кайчы? Сиз не дедиңиз? Адам дейт, кайчы дейт. Туура эмес. Кимде кандай пикир бар? 2 жаштын келечегине байланыштуу, турмушуна байланыштуу. 2 күлүк тең жүгүрөт чаң чыгарбай. 1 карышкыр 2 кой жей кан чыгарбай. Кана ким кандай? Ойлонуп, ой жүгүртүп жооп бериш аракет жасайбыз мына жакта. Кайчы деп айт дечи, сиз укпай калыпсыздар. Көңүл бурбай отургансыздар ошончу. Кандай дейсиздер? 2 күлүк тең жүгүрөт чаң чыгарбай. 1 карышкыр 2 кой жейт кан чыгарбай. 2 жаштын келечегине байланышкан, болочогуна байланышкан жооп. Мына ушунча кара будаларда. Я. Тиштин таңдай дейт. 2 жаштын келечегине кандай тешеси бар деп ойлойсуз? Азыраак сүйлөсө тынч болот, ошол келечек. Бир кол чаап коюңуздар бара келде. Бирок туура эмес. Мисалы 2 күлүк тең жүгүрөт чаң чыгарбай, 1 карышкыр 2 кой жейт кан чыгарбай. Бала деген сөздү ушул сөздүн кайсысына байланыштырдыңыз? Болжолдо туруп соктуңуз да. Негизи бар жакындашып атат, бирок кандай багыт менен жооп берип жатканын толук түшүндүрө алган жок. Бала деген сөз бар чандырмакта. Ойлонуңуздар, мына сиздерге жеңилдик. Эгиз бала. Өзүң эгиз бала. Бешик так эмес. Демек жооп жокпу? Кара. Эненин сүтү дейт. Мына эжебиз жакындаштырды. Кол чаап коелучу. Мен уақытты көпкө созбой ушул белекти мына эжеге берейин дагы. Бир кол чаап коюңуздар туугандар.
Мынау керек сізге отыр. Ертең қышта керек болчу буйым екен, жақшы мықты буйым екен. Эми жоқ. Эки күліп, тең жүгіріп чаң шығарбайды. Бұл ата ене. Bir қарышқыр, эки қойчен қан шығарбайды. Бұл наристе анан ененің сүті кен туғандар. Бұл таушмақтың жандырмағы менен айталы деген емес. Бүгін бақытқа қадам таштаған 2 жаш жыл айланбай ата ене статусына ие болып, наристелі болсын деп бір қол чағып келгеніңіздер. Рахмат. Байқашымша қонақтар құрсақтарды тойғызып даяр болып қалдық оқшайды. Мен дағы бір жамаатты сөзге чақырайын дағы, ушул жамааттың құттықтауысынан кейін қонақтардың барын ортаға жарым сааттық биге чақырам. Андықтан қары құрсақты жақшылап тойғызып, ошол алдыдағы жарым сааттық биге даярдық көріңіздер. Азырқы сөздің кезегін Гүлжан қызыбыздың ата жұртынан келген туғандар улантат. Гүлжан қызыбыздың ата жұртын баштап шықсын. Сапарбек ағабыз, Адыл ағабыз, Гүлзин айтелеріміз баштаған жалпы эле ата жұрт құттықтауға келіп беріңіздер. Болған жақсы тілектің кезегін олайды, мына жерде тұрып беріңіздер. Демек, Гүлзина қызымыздың ата жұрты 2 жаш орындықтан тұрып қояуыз. Ата жұртқа микрофон сыналы той құт болсын, жақшылық марек болсын. Келіңіздер. Ассаламу алейкум. Бүгінгі ушул Ақтойдың үйлері құтман кечіңіздер менен. Бүгін қызыбыз Гүлжан, күйеуі Расул, ушулардын үйленүү үлпөт тойуна катышып отурабыз. 2 жашка каларыбыз бактылуу болушун, денсаулыкта болушун. Ата-энеңерге күйгөн, 2 жакты тең сыйлаган, келечекте 2 тарап тең сыймыктанган жаштардан болгула, бактылуу болсула. Күйеуі құт болсын, бүгінгі ушул тойыңар құтты болсын деймін. Бардыңызға рахмат келгеніңіздер. Рахмат, той құт болсын, қошымшалайды. Саламатсыздарбы? 2 жашқа бақыт қалайбыз. Өмірлер ұзын болсын, денсаулықтар чың болсын, Илайым бақыттуу болсын, бала чакалы болсын. Келгениңиздерге сіздерге дагы чоң рахмат. Рахмат, сүйлөсүппү же кошуласызбы? Кошулабыз дейт. Анда той элерин куттуктап, 2 жашты куттуктап, истерикке сүрөткө түшүп, анан орундуктан орун алып бересиздер. Баракелде. Той кут болсун, жакшылык баары болсун. Азыр мындай кылабыз, кадырлуу коноктор мен 2 жашты алдыга чакырып алдым, анткени себеби азыр анча-мынча 2 жаштын коноктор билбеген кичине секреттер менен бөлүшөбүз. Демек, күбө болуңуздар. Расулбек, салам алейкум. Колдакырын. Колдурсузба? Жаман балбак. Расулбек, манай кандай? Азыр сонун шашпа. Сонунду көрсөтөт го. Ошол сонунду кол менен көрсөтүп койчу. Мындай. 3 айдан кийин болот. Тамаша болсун, дайым ушундай болуп, жашооңор жакшы болуп, кандай гана кырдаал болбосун, бири-бириңерди түшүнүп жашаган үй бүлө болгула. Мен сурайын дегеним Гүлжан кызыбызды үйдөгүлөр эмне деп эркелетет билбедим. Сен не деп эркелетсем деп чечтим. Кимди дейт? О, Абдрайым акен. Күчү деп эркелетет экен, ушу жерде кол чабыш керек болчу.
Баракелде. Бүгін сен өзің айтқандай күжілі болдың. Контролерлі болдың. Көзөмөлчүлүү болдың. Көзөмөл контролер демекчи бүгін Расулбек бүгүндөн баштап Расулбектин ар бир баскан кадамына көзөмөл жүрөт. Уктаган уйкусуна, жеген тамагына, ичкен суусуна, ирмеген кирпигине чейин көзөмөл жүрөт. Жашоо эми баштаган. Көзөмөл демекчи жанагы балекет баскан телефон бар го, ошол телефонго страшный контроль жүрөт. Расулбектин телефонундагы Аид аттуу кыздар Айбек Сварчка айланат. Жанар аттуу кыздар Жаныбек регистрация болуп калышы мүмкүн. Эшмештериш керек да. Агалар күлүп атпайбы? Күлгөндүн билгени бар дейт. Күлүп аткан агалар ошол приемду колдонуп жүргөндөр да. Ал эми эжелер күлүп атат го, алар кармап алгандар. Эң негизгиси жашооңузда дайым жакшылык менен, бакыт менен, түшүнүү менен болгон болсо, сиздер эки дүйнө бактылуу болосуздар. Эми келген конокторго талап. 2 жаш жыл айланбай кыздуу болсун деген коноктор Гүлжандын алдына бери карап тизилебиз. Уулдуу болсун деген коноктор Расулдун алдына бери карап кабылда тизилебиз. Эгиз көрсүн деген коноктор Тамаданын алдына тизилебиз. Мага баары бир деген коноктор отура беребиз. Кыздуу болсун деген коноктор Гүлжандын алдына. Уулдуу болсун дегендер Расулдун алдына. Эгиз көрсүн деген коноктор Тамаданын алдына. Рахмат, стоп. Расул, Гүлжан, мойынды созуп, арканы бир карап койгулачы. Көрдүңөрбү? Көтөрүп көрсөтүп. Ана. Келечекте экөөңөр ушунча балалуу болосуңар. Жакшы тилек жарымырыз дейт, ылайым көп балалуу болгула. Мен шылтоо менен коноктордун баарын ортого чакырып койдум. Коноктор отурбай туруп 2 жашты ортого алабыз дагы. Жарым саат бий бийлейбиз. Той кут болсун келиңиздер. Баарыңыздарды бийге чакырабыз. I
ниети қалыс, жүрегі таза, эки жашты чын дили менен бактылуу болсун деп келген конокторубуздун катышуусундагы эки жаштын махабат кечеси. Мына ошол кечебиздин экинчи бөлүгү башталды. Бир кол чаап коелу. Той кут болсун баракелде. Рахмат. Мындай кылалычы. Коноктор кандай кол чабышын билбей калдыбы, сиз башкача ритмде берип койдуңуз. Эки жаш чын эле бактылуу болсун деген коноктор эки колду бийик көтөрүп, жөн эле көтөрүп турабыз. Түшүрбөй турабыз. Жөн эле көтөрүп, түшүрбөй турабыз. Эки колду бийик көтөрүп. Эми мен микрофондон үн чыгарам, микрофондон чыккан үндү кайталап кол чабабыз. Рахмат. Шакара болуп кетти го. Ушундай шаңдуу отуруңуздар. Ушундай кол чаап отуруңуздар. Сиздер канчалык кол чаап шаңдуу отурсаңыздар, эки жаштын ошончолук маанайы көтөрүлүп, көңүлү көккө сапырылат. Ардактуу коноктор, дал ушундай жакшы маанай менен кечебизди алга карай улантабыз. Мен экинчи бөлүктүн башында дароо бир жамаатка сөз берейин дагы. Мына ушул жамааттын коттуктоосунан кийин баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү кызыктуу конкурска бурабыз. Алдыңыздарга тойканабыз экинчи сый тамагын тартып баштады. Тамагыңыздар таттуу болсун дейли дагы. Той элеринин куда сөөктөрү жамаатын чакырайын. Тагыраак айтканда, Чынар эжебиз, Элнур эжелерибиз баштаган жалпы эле кудалар жамааты жакшылыктын, жакшы сөздүн кезегин улай сахнага келип бериңиздер баракелде. Хуш келиңиздер. Тойлор кут болсун, эки жашты куттуктайлы. Келиңиз эже. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул эки жашты куттуктап келген коноктор, жана меймандар, кудагыйлар. Мына бүгүн биз аябай чоң кубанычта отурабыз. Себеби дегенде биздин үй бүлөбүзгө дагы бир баш кошулуп, бактылуу күндөрүбүз өтүп жатат. Мына ошол бүгүнкү үйлөнүү тоюң менен куттуктаймын. Расул, Гүлжан, силерге узун өмүр, бакыт таалай, чын ден соолук. Ушул ата-энеге күйүндү, кайненеге күйүндү, кайнатага күйүндү, бардык кыргыздын биздин эски залттарыбызды колдонуп, күйөө бала деген кайынчукка күйүндү болсун, келинибиз бизге күйүндү болсун, дайыма сырт тамагын берип, дайыма жадыраган дасторкон менен дайыма бизди сыйлап турган келиндерден болсун. Мына ошондой эле сиздерге мына жалпы бүгүнкү бизди сыйлап келген биздин эки жаш балдарыбызды куттуктап, ак батаңыздарды берип, мына келип отурасыздар. Сиздерге дагы чын ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик. Дайыма ушундай жакшы күндөрдө, жакшы тойлордо, жакшы балдардын, уул кыздарыбыздардын тойлорунда жүрө бериңиздер. Биз сиздерге абдан ыраазыбыз. Келген кадамыңыздарга мына дасторкондун үстүндө кыяметтен күйөө балам сиздерге дасторконун жайып, ысык тамагын даярдап, жакшы ой, максат, жакшы тилектери менен кабыл алышат. Сиздерге да чоң рахмат. Кыяметтен сана чын ден соолук, узун өмүр. Дайыма ушундай балдардын күнү күчүн көрүп, тойлордун үстүндө жүрө бергиле. Урмаган өкүм бардыңар жакшы балдардын тоюн көргүлө. Биз силерге тилектешпиз. Силердин жакшылык күндөрүңөрдү биз кубанабыз. Биздин кичинекей белегибизди кабыл алып коюңуздар. Тилектер кабыл болсун, жаштар кошуп чалап койсун же тилектеш болобуз, кошулабызбы? Кошулабыз. Анда белек тапшырыңыздар баракелде. Белек тапшырып, эки жаш менен чогуу сүрөткө түшүп, анан орундуктан орун алып бериңиздер, азаматсыздар. Сиздер тамактанып турган учурдан пайдаланып, көңүлүңүздөрдү бир кызыктуу конкурска буруп кетейин. Мага кудалардан бир жигит керек. Конкурска барбы калоочулар? Жигиттерден. Курманбек аке чыгат экен, жүрүңүз. Жок. Ким айтты тойдо кишилер ойносо болбойт деп? Шарманда болбойт, эң сонун болот. Чоң кошумча болот баракелде.
баракелде. Кудалардан бир агабыз алды. Ал эми туугандардан. Кыяметтин акенин туугандарынан бирөөбүз келбейди, агалардан ким келсин? Малчы кетпе, жүрүңүз. Тетиге жайытты. Жүрүңүз, бир кол чаап коюңуздар. Кетиңиз. Чыгыш керек. Баракелде, мына эки жигит болду. Достордон барбы? Достордон бир жигит келетчи. Баракелде. Жүрүңүз. Ачмане ол санчмане. Дамде бөрү карыса бир койчолу калып бар дейт. Рахмат. Кадырлуу коноктор мен Жалан мырзалардын катышуусундагы жакшы бир конкурс өткөрүүнү максат кылып, келген коноктордон кудалардан, той ээлеринен, анан достордон кылып 3 жигитти алып чыктым. Мына ошол 3 жигиттен 3 мырзанын катышуусу менен азыр мыкты оюн ойнойбуз. Сиздерге алгачкы тапшырма Siz oynasanız ne olur? Makul, çakırımız. Gel. Atınız kim ele? Kurmanbek. Kurmanbek ake tekniski knockout. Bir gol cevap almışlar. Rahmat, makul oynasın. Rahmat. Öncelikle bir açık koyun. Ne olur? Koy, barakende. Mına, jaş ballarga biraz gözömel bolup tınçlıkka çakırıp oturumuzlar kanday? Barakende, jarban var. Tartpasan tartpay kal. Azыр мындай кылабыз. Жигиттер ары жүгүрүп, бери жүгүрүшү мүмкүн, балдары тебелеп кетпесин, бир аз көзөмөл болобуз. 300 рубльдан акча, жалаң 100 рубльдик болсун. Анан бирден жоолук алып келебиз. Тез жүгүрүп. Маэстро музыка. Siz kudalardan ha? Gülcan'ın tuğanlarından ha barakende. Emi akçalardı kana 300 rubldan, jalan 100 rubldan ha 300 ha? Sizdeki 300, bari birigip 900. Özü dağı te müthişiden gelgemin. Bezing akça çıkıp kaldı da, yakşı oldu da. Bir kol çağ koymuşlar jigitlerge. Жоолуктарды көздү байлаганга ылайыктуу кылып даярдаңыздар. Мына сиздики даяр экен ушул бойдо. Ана. Кадырлуу коноктор, жигиттерибиз ар бири 300дөн 900 рубль акча алып чыкты. Мен ушул акчаны жерге жаям дагы жигиттердин көзүн байлап, көз байланган абалда кол менен акча чогултууга буйрук берем. Кайсыл жигит көп акча чогултса, ошол жигит жеңүүчү болот. Көз көрүнө жигиттердин алдына мындай кылып жакшынакай жайып берейин. Анан кайсыл жигит көп акча чогултса, ошол жигит жеңүүчү болот. Мынакей. Залда турган коноктор оңго, солго, алдыга, аркага деп подсказка бербейбиз. Жөн гана жигиттерди колдоп, коштоп турабыз. Ал эми жаш балдарды кармап отуруңуздар. Өткөндө баштагыла дейин десем акча жок. Жаш балдар терип кетип калыптыр. Ошон үчүн кармап отуруңуздар, көзөмөл болуп. Жигиттер даяр болгон болсо көздөрдү байлайбыз, мен өзүм байлап берем. Микрофонду кармап туруңуз. Аскер кызматын өтөсө дагы, өтөбөсө дагы, бирок аскерге чейинки даярдык деген сабакты окуганбыз. Мен азыр армейский команда берем. Аскердик буйрук, ошол буйрукту аткарып, анан акча чогултууга мүмкүнчүлүк алабыз. Демек, жигиттер, смирно! Направо! Направо, ортодогу направо. Ал равняйсь деген ал. Направо. Экөөбүз бир жерде служба кылганбыз да. Бул Бармаганскийде, мен Келмаганскийде. Налево! Кругом!
160 градусқа бұрылып қояды. Налево, направо, кругом. Мынаны қарап қоя қалайды. Демек, жігіттер, еңкейіп қол менен сыйпалап ақша чоғылтабыз. Алдыңыздарда сіздер чоғылтқан ақша. Қайсыл жігіт көп ақша чоғылтса, ошол жеңүүчү маэстро даяр болгон болсо, 1, 2, 3 баштады. Ақырын, устундар түзіп албай. Ақырын. Ана қол чағып қоштап тұрабыз, поддержка жігіттерге. Жігіттерге поддержка керек. Айтқанға болмайды, айтпай тұрыш керек. Açpay, beri, enkey. Hareketi aytpay turabız, aytpay turuş gerek, aytpay. Budalar aytpay turabız. Ey! Uygur'u vuruşur mu diye buna şey? Ha, hareketi kıldık, hareketi gelmişler. Ay. Жақсы. Hareketli küçültemiz. Hareket. Ey, oturun koy. Özü kulağınbay. Bürü bulsa bürü olmay. Değil mi bunu? Ap hareketli. Dağı var akça. Men stop degiçe isteyimiz. Akırkı kağız kaldı. Akırkı kağız kaldı. Unçukpay turabız. İzdep atat, ayakka çıkıp ketti de izdep atat. Bunun dep atat da. İzdeş gerek ana, jakın kaldı. Oşal ele aylanada, ana. Geledat bana geldi. Onu birti çıkıp ketti de. Ay, alıstak ketti de batışan. Akırkı kağız kaldı, para geldi. Aylanıp koltordu sunup izler para geldi bana. Geledat. Şu jakındap kaldı. Bir olsa. Oy, oturabız, nar otur bula unçukpay. Akırın tutup almamızda değil yandan. Akırkı kağız kaldı. Geledat. Ey, unçukpay turabız. Geledat. Sögü atağım nedir o da bana kişi. Çakın kaldı, az kaldı. Ha, isteyiver. Unçukpay turabız. Ulandağız. Akıllığa az kaldı bana geldi. Kalaşıp etmek edeyim mi? Al yerde işlike çok, ne olur batı? Ulandağız. Anam ne öldürüyor dayı?
Çeçeniz en joluktu seçkine joluktu. Çeçkine joluktu. Geliniz ben çeç vereyim size. Bu da zaman takırı tratörümüz. Ana. Çeçtin mi? Cümleye kabiye. Toy bu nerede oldu? Ay malatsı. Azamansızlar. Ana müşteriye turumuzda. Ana kim kanca akça çoğultu esepteyimiz. Dostlar 100 zarplata tiygen var uyga jetpey jokko joldan. Dostlar, keyinki kudalardan çıkan jigit 1 2 3 4 kudalarga bir kol çağırıp koyuyoruz. Andan keyinki dostlardan, tuğanlardan çıkan jigitdiki dagı 4 kol çağırıp koyuyoruzlar barakende. Barakende mınakey. Barыңыздар көрүп, барыңыздар көп болгондой жигиттерибиз мыкты оюн курушты. Эми колдорду 2 жашка көрсөтүп койгулачы колдорду. 2 жашка көрсөткүлө. 2 жаш көрдүңөрбү? Бул колдор эмгекчилдиктин, мээнеткечтиктин белгиси. Үй бүлө багып турмуш куруу ушундай мээнетти, эмгекти талап кылат экен. Сиздерде эмгекчил, мээнеткеч, бактылуу Tavarman üy bile olsun da uşul konkursu ötkördük. Jigitlerge bir kol çağıp koyunuzlar barakende. Joluktardı iyesine berip anam kayda gelip uş yerge turup kalımızlar. Ben sizlerge priz sayardayım barakende. Rahmat. Анда кадырлуу коноктор барыңыздар көрүп барыңыздар көп болгондой жигиттерибиз эң мыкты эң сонун оюн куруп берди. Мына ушул жигиттерди дайым тойлорду кызытып, жакшылыктарга салым кошуп, көрүп берип, шаң берип жүрө бериңиздер деп мен белек берейин. Өзү да үйдө жок ушул окшойт, өтө керектүү буюм окшойт. Кудаларга той элеринин атына мына ушундай белек беребиз, үстүңкүсүн алыңыз. Наушник дейт баракенде, бир кол чаап коюңуздар. Андан кийинки белек туугандардан чыккан коногубузга мындай жакшынакай жарыктык, сүйтелик. Анан достордон чыккан жигитибизге мына ушундай жакшынакай үй, турмуш тиричилигине керектүү буюм. Бир кол чаап коюңуздар. Бул бойдоксунбу? Бойдокторго керекти буюмда жумушка тамак аш салып жумушка алып барганга жакшы экен. Кичинекей чоңу размери менен экен. Дайым ушинтип жакшылыктарды көргөн ачып жүрө бериңиздер. Жигиттерге мыкты оюн куруп тойду кызыткан мырзаларга бир шамды кол чабыңыздар, орундуктардан орун алып бериңиздер. Ыраазычылык билдиребиз баракелде. Рахмат кадырлуу коноктор, дагы да болсо мен барыңыздарга тойдогудай жакшы маанай калуу менен биргеликте кечебизди Алла карай улантып алдыңыздарга кийинки жамаатты чакырайын. Бул жамаат кызыбыз Гүлжандын тага журту жана бөлөлөрү жамаат коштогон биргелешкен жамаат. Курманбек экебиз, Сабир эжебиз, Дүйшөн, Садагүл жана башка жалпы тагалар, бөлөлөр жамаатыңыздар менен сахнага келип бериңиздер.